Салам достор, назарыңыздарда Азаттык плюс жаштар программасы. Ар дүйшөмбүдө кечки саат 8:35 деп рекламасы чыкчу. Ол акылтеке пародасы. Кайсы улуу жерин арабызда? Алтын болуп калса экен деп сурап турбайсыңарбы? Алтындан ичинен чыгып калса экен. Оор турбайбы бул? 80 кил чыгат. Оор экен бул байке. Колумда тоңуп калды. Суук, достор, суук. Ушундайбы? Мен азыр бул чыгарылыштарды көрүп аябай суктанып жатам. Быйыл Азаттык плюс программасы 20 жашка толду. Азаттык плюс дагы деле актуалдуубу? 20 жыл аралыгында жаштар бирөөсү кандай жолду басып өттү? Бүгүнкү чыгарылышта Азаттык плюстун дүйнөсүнө баш багалы. 2004-жылы Азаттык угармандарынын арасында сурамжылоо жүргүзүп, уккандардын басымдуу бөлүгү 45-50 жаштагы улуу кишилер экени изилденип чыгат. Ошол кезде калктын басымдуу бөлүгү 15 жаштан 30 жашка чейинки жаштар эле. Бул жаштарды кантип өзүбүздүн программаларга кызыктырабыз, кантип аларга керектүү, алар үчүн кызыктуу программаларды чыгарабыз деп изилдеп отуруп, анан атайын жаштар программасын чыгармак болушат. Анан мен ойлонуп көрүп, макул мен барып тандап ушул программаны баштап көрөйүн деп макул болдум. Ошол кезде популярдуу Асаба жана башка гезиттерге сынак жарыялап, 18 жаштан 25 жашка чейинки жаш кабарчыларды ишке алабыз деп жарыялап, анан мен өзүм университеттерди кыдырып, айтор ошол сынакка бир 70-тей балдар кыздар келип, жанагы калыстар тобу чогулуп, аларды болгон талантын, дараметин текшерип отуруп, 12 кишини ишке алып, анан аталышын ошо Султан Раевдин сунушу жеңип, Азаттык плюс деп атап, 13 декабрда 2004-жылы эң алгачкы радио берүүнү эфирге чыгарганбыз. Ал жарыяны көрүп кызыккан жаштардын арасында Айгүл Жунушалиева бар эле. Азаттык тууралуу маалыматы жок жаш студент өзүн сынап көрүүнү чечет. Эч кимге айтпай эле, үйдөгүлөргө айтпай эле баргам. Очудай көп адам, жаштар келген экен ошо сынактын биринчи баскычына. Анан ошондо Венера эже, эсимде Шайлоо агайлар, Нурлу эжелер, Кыяс агай эле анда биздин директор. Аны баарыбызды чогултуп алып, ошол биз Азаттыкка жаңы дем кошолу деп атабыз, жаштарды алып атабыз деп. Анан ошо сынак жөнүндө айтышты. Сынак бир канча турдан өткөн эле. Кыскача сюжет жасап келгиле деди. Экинчи турунда ар бирибиз менен сүйлөштү, ошентип атып, ошончо адамдан 13 адам, мен жаңылбасам 13 адам өткөнбүз. Алардын арасында ошо Зейнеп, Султан, Аида, Жанат, Элеонора, эки Элеонора деп коет элек, узун Элеонора, анан Элен деп коет элек, ушулар болуп өткөнбүз. Азыр болсо биз программабызга конокторду чакырганга чейин кезекти сюжетке берсек. Бул ирет кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы ислам динин Кыргызстандагы өнүгүшүнө көңүл буруп, ушул тууралуу сюжет даярдаган. Кыргызстан калкынын басымдуу бөлүгү мусулман деп эсептелгени менен элде шарият эрежелерин толугу менен сактоо көп жылдар бою кеңири тараган эмес. Анан ошол маалда мен чын айтканда Азаттык көптөн бери баягы олуттуу программаларды алып жүргөн, олуттуу адамдар сүйлөгөн, анан биз баягы жарым саат 6-дан 6:30 чейин чурулдап эле чыгып калсакчы, салам достор деп эле мынтип чыга калсак, нааразы болгон Азаттыктын угармандары болгон. Атайлап эле телефон чалып, булар эмнеге чурулдап чыгып атышат, эмнеге антип атышат деп, мындай бизди жактырбай, анан баягы муундар кагылышы дегенди ошол жерден дагы көргөнбүз да. Биз баягы жаштыкка салып, анан салам достор, анан кечки программабызды баштайбыз, баягы шаң, музыка. Негизи ошол Азаттыктын аудиториясын жашартуу болгон. Менимче бул программа ошо өзүн актады. Анткени Азаттыктан кийин, ошо Азаттык плюстан кийин чыккандан кийин Азаттыктын аудиториясы кыйла жашарды. Биринчи күндөн баштап эле ушу мен айылдагы туугандарым да айтып калышчу. Салам достор деп чыккан эле бир башкача угулду баарыбызга. Радиодон болобу, ТВдан болобу. Ушинтип жаштар чыгып, салам достор деп учурашса болот экен да деп, баягы мектептин чоң классында окуп жүргөндөр, студенттер, айылдагы жаштар баары тең кызыгып көрүп угуп атышты. Эң башкы өзгөчөлүгү ошол 18 жаштан 25 жашка чейинки жаштарды ишке алганбыз. Алар жаштар эмнеге кызыгаарын, кандай идеялар жаштар арасында талап кайы экенин, кандай аларга акыл кеңештер керек экенин, кандай көрүнүштөр болуп атканын өздөрү таап,
чыгармачыл чоң жигер менен иштеп жатышты. Саламатсыздарбы, биздин бүгүнкү талкуулап жаткан темабыз дин мамлекеттен бөлүнгөн болуш керекпи же бөлүнгөн болуш керек эмеспи? Замандын талабына жараша жаштар программасы радио менен гана чектелбей, 2006-жылы Азаттык апталык сыналгы берүүсү УТРК телеканалында обого чыккан. Төрөкул Дооров, Аида Касымалиева, Зейнеп Маратбек кызы, Каарманбек Кулуев, Жанат Токтосунова, Эдил Сапарбек уулу, Элен Кулембекова, Мирлан Токталиев, Айгүл Жунушалиева, Акан Иманов, Элен Кулембекова, Эленора Бешенбек кызы, Султан Каназаров сыяктуу жаштардан топтолгон команда программанын үстүнөн жигердүү иштей башташкан. Ал кезде кыргыз телевидениясында эң эле бейформал программалардын алып баруучусу Мыктыбек Арстанбек бар болчу. Ал кезде ошол кишиден башка бардык программалардын бардыгы аябай формалдуу программа болчу. Анан 2004-жылы биз Азаттыкка жаштар командасы чогулганда радио программадан башталган, жарым сааттык. Андан кийин Аида Касымалиева, ошол кездеги кесиптешим Аида Касымалиева экөөбүздө ушундай ошол Азаттык плюс радио программасынын ТВ версиясын чыгаруу идеясы келип чыккан. Салам достор, биз бүгүн окуу менен жумушту бирге алып жүргөн студент менен маектешебиз. Биздин маектешибиз Бегимай Чыныбаева, ал Бишкек финансылык-экономикалык техникумдун студенти же ошондой эле DCCA коомдук фондусунун бухгалтердин жардамчысы. Бегимай, сиз үчүн студент катары, анан иштеген адам катары жумуш менен окууну айтор аябай оор болгон. Башында биздин тажрыйбабыздагы жок, Азаттыктын негизги ТВ тажрыйбасы жок болчу. Ошондо Азаттык плюс, анан ыңгайсыз суроолор деген эки телеберүү менен Азаттыктын ТВ тарыхы жана тажрыйбасы башталды да. Кандай жолдор менен көтөрөсүздөр деп? Өткөндө Ключокпадан бергенбиз. Анан кийин губернатор ошондо мен качан обещаттадым деп моюнда албай кетип калды. Мурда чоңдорчу айтпайсыңар, Бабанов, Атамбаев. Мурдагы чоңдор баягы депутаттык убагында кандидатурасын коюшуп атканда бүттүгү обещат эткен. Фасолдун баасын көтөрүп беребиз деп. Канча сомго? 35тен жогору болот деген. Жанар Акаев окуучулук кезинде Азаттык плюс жаштар берүүсүн калтырбай көрчү. Программанын алып баруучуларына суктанып көрүп жүрүп, кийин өзү дагы бул берүүнүн алып баруучусу болуп калат. Ал убакта мындай Азаттык плюс мындай бир монополист сыяктуу болчу жаштар боюнча. Көп бир дагы телеканалда андай жаштардын бир мындай бир жарк эткен берүү жок болчу да. Жаштар келип эркин сүйлөп, талаш тартыш болуп, өзүнчө эле бир мындай башкача бир дыңды бузуп кирген да, мындай Азаттык плюс. Анан мен аябай кыялданчумун. Анан Азаттыктын кабарчысы болуп иштеп, анан ошол Бишкек шаарына келип Азаттык плюстун алып баруучусун тандап атканда, 2010-жылдан революциядан кайра Азаттык КТРдин эфир алды. Биринчи ушул социалдык тармактар жөнүндө жаңылыкты алып чыкканбыз да. Анан ушул Аида Касымалиевалар менен алып барып айылдан келсем, өзүм бир алайдын тоон бир койнундагы айылдан келсем, анча-мынча түзүгүрөөк машина каттап алган. Анан чачым аркага тарап, беттериме жана эмелерди коюп, анан бир иши кылып, бир чөнтөктөрү көп шымдарды кийип чыктым, өзүмчө бир шаардыктары турган кишидей болчу. Анан ошо биринчи эфирге чыккан эсимде ошо. Эгерде Facebook өлкө болгондо, анда ал дүйнөдөгү эң чоң 4-чү мамлекет болмок экен деп баштаганмын да. Анан КТРди тарткан камералар мен аябай толкунданып, титиреп, тер кетип атат. Анан ошентип ошондо тарткан режиссерлор азыр күлүп калышат. Бирок аябай сонун учурлар болгон. Бул жерде мисалы көпчүлүгү башка деле жеке студия ачып деле кетсе, мына колунан келет да. Бирок кыргыз тили үчүн ошол кыргыз үй бүлөсү үйүндө отуруп мультфильмди кыргызча көрсүн, кинону кыргызча көрсүн деп арзыбаган айлыкка иштеп атышат. А сиз буга эмне каршы чыгып атасыз? Мен каршы чыгып аткан себебим мынакей азыр айттыгы, мынакей 20 баланча серияны котордук дейт. Мен Азаттык плюста жүрүп, анан ошол Азаттыктын жетекчилигине сунуштадым. Биз дайым эле студияда талкуу кылып атабыз, ошо региондорго чыкпайлыбы деп, анан ошо Баткенге бардык, Марынга бардык, Таласта бир аңчылар жөнүндө тарттык, иттер жөнүндө, машина жарыштары жөнүндө бир чыгып көчөгө чыктык да. Кичинекей камера болгону мындай, кичинекей камера. Өзүбүз эле тартчубуз, бири-бирибизди тартып, ошентип, анан бирок эми тажрыйба деген бара-бара келет экен, эми азыр болсо мисалы башкача алып барат элем дейсиң да. Бул өзү камыла турган балдар мен. Кээ бир программаларды кээде көрүп каласың да, YouTube'дан чыгып калат, же болбосо үйдө азыр балдарым көрүп калат да.
Анан айтып калат балдарым, ата немең парашюттан секиргениңизди көрсөтүңүзчү. Өзү мындай экен. Секиргенде мынтип кармап, оң колду үстүнөн дейт. Анан мынтип туруп секириш керек экен. Бул бирок азаттыкта бул архив болуп калат экен да, жакшы. Азаттык плюска мен Жанар Акаевдин чакыруусу менен келгем. Тагыраак айтканда, ал өзү ал программадан кетүүгө камданып, анан Facebookка жазган, ушундай алып баруучу, кабарчы керек деп. Анан мен ага жооп берип, ошентип экөөбүз байланышып Азаттыкка келип калгам. Негизи ал экөөбүз Азаттыкка бир күндө келгенбиз. Ал радиого келген, мен ТВга келгем. Бирок ошентип бир жарым жылдан кийин экөөбүз чогуу алып бара баштадык бул берүүнү. Достар, мына Азаттык плюстун командасы кенчилер шаарчасы Терексайга келип жетти. Терексайды көптөр биле бербейт, бирок өзүнө таандык бир өзгөчөлүгү бар шаар экен. Шаар менен азыр чогуу таанышалык. Чырында. Бир жолу Чаткалга барып, мен тиги ошол суудан Терексай шаарчасындагы суудан балдар менен тиги үйлөтүлгөн дөңгөлөктүн камераларын менен аккан эсимде да. Ошо агып, сууга агып, анан кийин камерага тартылганбыз. Стендап жасап ошол жерде. Жүргүлө анда көрөлү. Сапар башталды. Мен чипиңип чыгып кетти, алып батарейканы чечип коюп, эми микрофонду чечип коюп суу кирет дедим. Али болбой эле кирип кетип калды жаштар мененчи. Агып кетишти ананчы. Да баранан чыгып келишти да, микрофон, суу, күнгө жайып отурганыбыз эсимде да. Ушундай тентек күндөр болгон. Эч нерсеге тең келбейт. Биз азыр шаар жерине кирип баратабыз да, эч нерсе болбойбу? Маракет кылабыз. Жөөп жүрбө сени. 2004-жылы Элиза Кененбаева Айгерим Акылбековага, 2015-жылы Али Токтокунов Токтосун Шамбетовго алып баруучулукту өткөрүп беришет. Салам достор. Эфирде Азаттык плюс программасы. Сиздер менен мен Шамбетов Токтосун жана кесиптешим Айгерим Акылбекова. Деп биз деген канча алып бардык? Биз 2 жылдай алып бардык, бир жылдан ашыгыраак алып бардык. Биз Азаттык плюстун өткөл урагында алып бардык. Мурда мисалы Азаттык плюс бизге чейин Али, Элиза, Жанар Акаев учурунда элдер жалгыз гана телевизорду көрүп Азаттык плюсту көргөн учур болчу. Айгерим экөөбүз келген учурда YouTube, Instagram, Азаттык плюска альтернативдүү маалымат булактары жана ошо атаандаштык болуп калган учур келчү. Биз кеткенден кийин толук YouTube койтуп, YouTube болуп калбады азыр эми YouTube, Instagram, социал тармактар. Биз келген учур ошол өткөл курак учурга түшүп келип калдык. Биз ошондо Айгерим экөөбүз дайыма теледе көргөн адамдарга дагы, анан YouTube'ду көргөн адамдарга дагы ыңгайлуу болсун деп мындай ар кандай эксперименттерди кылчубуз. Энчеги дагатына беркенчектен. Колумда тоңуп калды. Суук, достор, суук. Ушундайбы? Аркасынан өтөсүң. Достор, азыр мен биринчи саганда ушунча эле чыгып калды. Бул мен өзүм жай ушул көрүп эсимде калганы Соңкөлдөгү съемкалар болду окшойт. Ал жерде кадимкидей эле турист менен жан баккан айылдыктардын жашоосу жана башка нарындагы ушул кышкы шилдеде -25-30 градуста ушул топоз баккан үй бүлөлөрдү тартканбыз. Жаштар үчүн дагы, чоңдор үчүн дагы таасирлүү болгон темаларга актаганга аракет кылганбыз. Эми азыр ойлоп көрсөк, бул абдан 3 жыл жеке мен үчүн кызыктуу жана бир тажрыйбага мол бир такшалта турган сапар болгон экен. Кош бойлуу кезимде Азаттык плюстан кеттим деп айтсам болот. 3 жылдай иштедим. 3 жыл ичинде ошол 3 алып баруучу жигит менен иштеп калдык. Жогоруда Айгерим айтып өткөндөй, бүгүн биздин топ
интернетте популярдуу болуп жаткан видеолордун аткаруучуларын, каармандарын бир ортого топтоого аракет кылдык. Айгерим Акылбекова иштешкен акыркы алып баруучу Бекзат Бектурганов эле. Ал дагы кастингден өтүп, Азаттык плюс программасын Аида Бекмуратова менен 1 жыл бою алып барган. Каралдым. Эл четине душман келип, жеримди жоо каптап турганда, эр жигит коңулга башын салып жатканы туура болбос. Менчи, мен кантем? Азаттык плюска кастингке келсем, аябай жакшынакай, таптакынакай, супсулуу кыздар катышып атыр да, жаштар аябай экен. Алардын арасынан Кудай жалга өтүп калып, эмнеге карап тандап алды билбейм. Талант дей берейинчи, өзүмдү ошентип ал дей берейин мактап. Бирок кастингден өтүп кеткенден кийин дагы иштеп баштаган аябай кыйын болгон. Анткени бизге чейин Азаттык плюсту Жанар Акаев, Алиев Тактакунов, Токтосун Шамбетов, Айгерим Акылбекова сыяктуу кыйын журналисттер алып барган. Алар планканы ушунчалык көтөрүп салыптыр. Ал эми өлкө боюнча кара жумуштарда иштеген кабыргасы ката элек жаштардын саны тилекке каршы миңдеп саналат. Базар аралай басканда балдарын жанын алып соода алган ата-энелерди кадам сайын кезиктирүүгө болот. Мектеп курагында улан кыздарын кара жумушка салып жумшагандан алар уялышпайт деле. Дагы бирisi Азаттыктагы, Азаттык плюстагы кыргыз журналистикасынын флагманы локомотиви болчу да. Алардан кийин жап-жаш болчубуз, 18-19 жашыбызда эле барып калдык. Алардан кийин алып барып кетүү аябай кыйын болгон. Сүрдөгөнбүз, толкунданганбыз. Бактыбызга ишене албай, кыйлага чейин толкундан Азаттык плюс эфирге чыккандан кийин көчөдө мындай барат. Элдер мени таанып атабы, элдер мени карап атабы деген сөзүндөр болуп. Кысасы аябай зон эйфория болгон башында. Бекзат бизден ылдыйкылар бизди айтса, биз өйдөкүлөрдү айтабыз да. Азаттык плюстун 20 жылдагы баардык курамын мунусу жакшы болду, наркынысы жакшы болду деп такыр айта албайм так кесе. Болгон эле ошо бөлүп караганым, Жанар Акаевди бөлүп айта алам. Себеби ал ошол Азаттык плюстун эң популярдуу, эң элдин баласы болгон алып баруучуларынын, журналисттердин бири болгону Жанар Акаев болду. Жанымда отургандар уруп атат мени. Эгер сизде мага окшош Азаттык плюс программасын мен башында айтып өткөндөй эле 4 жыл бою алып барыптырмын. Эң узун аралык алып барган болсом керек. Буга чейинкилерден учурунда Айкөл Нурланбек уулу менен баштаганбыз, экөөбүз алып барганбыз. Андан кийин Нурболот Азамат менен да алып бардым. 2 алып баруучу алмаштырдым. Аябай кызыктуу сонун өткөн, аябай сонун берүүлөрдү тартканбыз. Негизи эле мен дайыма айтып келем, Азаттык плюс менин жашоомдо аябай чоң орду бар. Мага бир аябай мындай трамплин болуп берген деп айтсам болот. Анткени баягы башында айткандай, бул Азаттыкка кирүү, журналистика тармагында иштейм, окуйм, карьера кылам дегендердин кыялы болчу да. Мен билгендерден. Анан ага кирүү да аябай кыйын болчу. Ошентип ал жака киргенден кийин биринчиден эле бул сага өздүк багың көтөрүлүшүнө жардам берет. Ошончо адамдан тандалып мен келдим демек, мен чын эле чымыным, талантым бар окшойт деп өзүмө аябай ишенимим күчөйт. Жаштар азыр ушинтип бийлегенди жакшы көрүшөт. Жаштар азыр сырткы келбет менен башкалардан өзгөчөлөнгүсү келет. Биз мунус. Бүгүн биз жаштар арасында тренд болуп жаткан Z-поперлер тууралуу айтып беребиз. Азаттык плюс программасында эркиндик. Ушунчалык каалаган темаңды көтөрүп чыксаң болот, каалагандай креативдүү алып барсаң болот, каалаган коногуңду чакырсаң болот. Стендапты тоого чыгасыңбы, бир үйдүн тамбашына чыгып тартасыңбы, эч чек жок. Каалаган эмнени кылсаң да болот. Болгону кызыктуу, маңыздуу, анан жаштарга пайдалуу болгон берүүлөрдү алып чыгышың керек болчу. Ушул эркиндиги да мага аябай жаккан, анткени бул жакта өзүңдүн чыгармачылыгыңды чын эле ар тараптан ачасың. Салам достор, эфирде Азаттык плюс. Биз бүгүн көкпөр ойногон ковбойлорду көрсөтөбүз. Кеттик. 14-15, 18 жылдары көп эле теледен көрчү да, телевизордон. Азыр бардык нерсе санап беришкенден кийин азыр бул баягы YouTube'га көчтү. Жаштар көп отурган Instagram'га көчтү, TikTok'ка көчтү да. Мисалы мурда биз жаштар берүүсү деп 30 мүнөт чыгарып жүрсөк, 30 мүнөттүк программа чыгарып жүрсөк, азыр 30 мүнөттүк эмес, азыр
кыска формат койчушту да. Медиа илгеркидей эмес да. Бир медиа, анан рубрикалары болуш керек да. Азаттык плюс анын бир рубрикасы да. Ошон үчүн плюс форматын бүгүнкүдөй өзгөртүш керек да. Reels, TikTok, подкаст. Эми бул замандын талабы. Балким эртең кайра ошол формат популярдуу болор. Азаттык плюс абдан туура башталган деп эсептейм. Анткени кандай болбосун маалымат каражаты аудиторияны сөзсүз изилдеп туруш керек. Ким угуп атат, ким окуп атат, алардын курагы кандай, алар аял эркек билими кандай, мындай изилдөөлөр бардык медиалар тарабынан жүргүзүлөт. Ошо Эркин Европа азаттык радиосу да жүргүзүп изилдөөлөрдү бизге айтып турат. Биздин аудиториянын курамы кандай, курагы кандай экенин. Ошого жараша биз дагы баягы стратегияларды өзгөртүп, өзүбүздүн берүүлөрдүн мазмунун, форматын өзгөртүп турабыз. Азаттык плюс азыр дагы абдан актуалдуу. Анткени Кыргызстандын жана бизге коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүнүн калкынын курамы абдан жаш, жылдан жылга жашарып атат. Ошондуктан биз жаштардын тилин таап, аларга кызыктуу берүүлөрдү, алар үчүн маанилүү, пайдалуу, келечегини керек болсо аныктай ала турган берүүлөрдү дагы чыгара беришибиз керек. Көп эле адамдар иштеп кетти, бирок мындай эң башкысы мени мындай мен сыймыктанганым баардыгыбыз креативдүү, анан бир жаңычылдыкка умтулган, мындай бир жаңы бир нерселерге кызыккан, анан билбейм башка мындай кашаң болсок, эгер мындай алып кете алмак эмеспиз да. Анан негизи азаттыктын ошол эң жакшы жери, ийгилиги ушул жерде да, мындай кандай гана кабарчы болбосун, мындай ошол бүчөсү болбосун, биз мындай баардык нерсени баштап кете алабыз да, мындай жок аны кылбайм, мен мисалы үчүн радиону жасагандан эле келгем, телени жасабайм дебейбиз да. Бул эң жакшы көрүнүш деп ойлойм. Ошон үчүн биз мындай мультимедиа журналистикасынын башатын ошол жактан алдык десек болот. Мен өзүм журналистмин, 15 жылдан ашык тажрыйбасы бар. Бул өмүрүмдөгү эң көп убактым азаттыкта өттү. Менин журналист катары калыптанышыма, бышышыма жана Кыргызстанга белгилүү болушума бирден бир чоң себеп таасири азаттыктыкка. Азаттыктын таасири бар. Анын ичинде сөзсүз түрдө азаттык плюстун. Анткени бизде азаттык плюста жүргөндө биз ары урунуп, бери урунуп атып, журналистика эмне экенин көрдүк, быштык. Анан ошондон кийин акырын башка олуттуу жанрларга өтүп, аналитикага өтүп, анан кийин мен иликтөөчү журналистикага келдим да. Демек, азаттык плюс мен үчүн трамплин, мен үчүн чоң фундамент десек болот. Азаттык плюска ошо иштегениме аябай сыймыктанам, өмүр бою азаттыкта иштегениме. Көп учурларда мындай кээ бир ушул парламентте отуруп деле бир туура эмес кадам болуп, же бир бийликтерге бир мындай кээ бир эл каршы чыгып аткан демилгелеринде мындай колдоп берген учурлар болот, жалпы эми тынчтык стабилдүүлүк үчүн. Ошондой учурларда баары бир мындай азаттыктан чыккандай абийир чыдабаган учурлар болот. Бирок аябай сонун күндөр болгон, жаштардын бир мыкты командасы. Азаттык эми баягы Кыргызстанда бир 3-4 2-3 бир эки чоң парча бар го, мисалы бүт саясатчылар таптаган. Баардыгы ошол жака кирип, анан ошол жактан чыгат. Азаттык деле ошондой болду да. Мыкты бир коомду агартуучу Улан Эгизбаевтар, жап-жаш балдар, кыздарды аябай мыкты тарбиялап чыкты да. Азаттыкта иштеди деген нерсе мага плюстарды гана берет да. Мисалы үчүн мен ооба мен азаттыкта иштеген деп сыймыктануу менен айта алам да. Мисалы үчүн мындай болуп калат да, мен азаттыкка деле бир өңчөй баары укмуш сонун мамиле кылат деп айта албайбыз да, ар кандайлар бар да. Бирок баары бир деле менин мындай байкоомо караганда коомчулуктун көп бөлүгү азаттыктын ролун, азаттыктын ордун билишет да. Анан азаттыкта иштеген адамдарга, иштеп кеткен адамдарга баары бир мамиле мындай сый-урмат менен деп ойлойм да. Мына өзүм да ошону сезем. Азаттык плюс туулган күнүң менен 20 жаш, 20 жыл бул баналдуу кылса дагы бул башталышы. Азаттык плюс дагы ондогон мен өңдүү жаштарды такшалтып, мен өңдүү жаштарды журналистикада ордун таап берерине ишенем. Салам достор.